6 тема. Усын мамлекети. Усын этноними тарихқа Қытайлық династияның хроникасынан кірген. Тарихчы Өмірқұловтың пікірі бойынша усын этноними байырқы түрк тілінен қотарғанда 10 урық ел, ус урық, он дегенде түшіндіреді. Усын аталышын асман, тақтап айтқанда теңір сөздеріменен байланыштырғандар бар. Бұл ел Шығыс Түркістандағы Упса, Узун дариясының атынан аталған деген да божамал айтылады. Генеалогиялық болжоолорго жана Түркістан жыраларына таянсак, усундар түрк элдеринин бир саласы, азыркы кыргыздардын түпкү бабалары болгон. Усундар сырткы кебетеси жагынан сакалдары кызгылт сары, көздөрү көк болуп, Түркістандын тургундарынан айырмаланып турган. Усундар адегенде хундар жана юэжжилер менен коңшулаш болуп, улуу Кытай добалынын батыш жагында көчүп жүрүшкөн. Алардын бир бөлүгү биздин заманга чейинки 160-жылы сактарды жана юэжжилерди талкалап, Теңир тоого жана Жети сууга көчүп келишкен. Көп убакыт өтпөй чыгыштан хундар менен, батыштан Талас дарыяларынын өрөөндөрүндө Кандыгый менен, түштүктөн Фергана жана Чыгыш Түркістан менен чектешкен жаңы мамлекет түзүлгөн. Түндүктөн усундардын ээлиги Балхаш көлүнө чейин жеткен. Усундардын падышасы Күнбаг, Күнби деген титулду алып жүргөн. Алардын борбору Чигу же Чигучен деген шаар болгон. Бул сөздүн котормосу Кызыл өрөөндөгү шаар. Акыркы жылдардагы археологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча бул шаар Ысык көл облусунун чыгышындагы Түп суусунун куймасына жакын, айрым маалыматтар боюнча Жети-Өгүз районунун борбору Кызыл суу айылынын этегинде жайгашкан деген гипотезаны берди. Анткени бул жердин топурагы кызыл түстө болгону менен өзгөчөлөнөт. Мындан тышкары Жууку, Жети-Өгүз сууларынын ортосунда усундардын уруу башчыларынын дөбө мүрзөлөрү көп кездешет. Эки жээкте тең суунун астында шаардын негизги бөлүгүнүн калдыктары жатат. Анын жашоочулары дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк менен кесиптенишкен. Биздин замандын башында көлдүн суусу көтөрүлө баштап, шаарды көмүп калган. Күнбагдын бийлиги мураска өткөн усундардын мамлекети эрте таптык түзүлүштө болгон. Башкарууда Күнбаг аксакалдар кеңешине таянган. Усундардын мамлекетинде 630 миңден ашык адам жашап, алардан 188 миң жоокер жыйналган. Ошондуктан усундар менен Хань Кытайы жана ошол мезгилдеги Борбордук Азияга үстөнлүк кылган хундар да эсептешүүгө аргасыз болгон. Орус окумуштуусу Аристов 1893-жылы усундар жана кыргыздар же кара кыргыздар Батыш Тянь-Шаньдын калкынын тарыхы менен турмуш тиричилигинин очерктери жана анын тарыхый картографиясы боюнча изилдөөлөр деген эмгегинде усундар Батыш Тянь-Шаньды жерде турган азыркы кара кыргыздардын түздөн-түз бабалары болуп саналат деп белгилеген. Биздин заманга чейинки 2-кылымдын 2-жарымынан тартып усундар Хан империясынын чоң саясатынын чөйрөсүнө тартылган. Ал мезгилде Хан империясынын алдында эки маанилүү милдет турган. Биринчиси эзелки душмандары болгон хундар мамлекетин талкалоо эле. Кытайлар Орто Азиялык эликтерге чейинки улуу жибек жолуна көзөмөлдүк жүргүзүү усундардын колунда экендигин түшүнүшкөн. Биздин заманга чейинки 117-жылы Чигу шаарына Кытай тыңчысы жана элчиси Чань Цань келет. Биздин заманга чейинки 115-жылы Кытай менен келишим түзүлөт. Император Уйди биздин заманга чейинки 109-жылы усундарга баалуу белектерди жүктөгөн жана Күнбагка аялдыкка берүүгө кытайлык тектүү бийкени коштогон элчилерин жөнөтөт. Биздин заманга чейинки 1-кылымдын башында усундар мамлекетинин Күнбагы Унгуйми такка отурганда Фейван деген атка ээ болгон. Ал дагы кытайлык хан кызына үйлөнгөн. Фейван хундарга каршы биргелешкен согуш аракетин жүргүзүү жөнүндө Хан империясы менен келишим түзөт. Биздин заманга чейинки 71-жылы усундардын 50 миң аскери кытайлардын 160 миң кишилик армиясы менен бирдикте аракеттенишип, хундарга кыйраткыч сокку урган. Натыйжада чоң олжолуу болушту. 40 миң туткун жана 700 миң баш мал. Ошол эле жылы алсыраган хундарга кытайлар дагы бир нече жолу кол салып талкалашат. Ошентип, мурдагы кубаттуу дөөлөт кыйрап жок болгон. Усундардын күч алышы Хан империясын тынчсыздандырган. Ага атандаш эмес, тил алчак шериктеш керек эле. Ошон үчүн Кытай башкаруучулары акырындап усундардын ички иштерине кийлигишүүгө өтөт. Кытайдын тарыхый хроникасы усундар менен тынчтыктын жана туугандашуунун 40 жылдык саясатынын жыйынтыгын чыгарып, усундар эки тарап болуп турушат. Ошондуктан алар менен кандайдыр бир келишимге келүү кыйын. Падышалардын аялдары, албетте, Кытай аялдары, усундарга бүлөө болуп келишкенине 40 жылдан ашуун убакыт өтсө да, эри шаркак болуп жашап кете алышпады. Ушул себептен улам Кытай чекарасы чыныгы тынчтыкка туш боло албады, деп өкүнүү менен белгилеген. Биздин замандын чегинен тартып усундар жөнүндөгү акыркы маалыматтардын бири 435-жылы усундардын элчиси
Дун Жиндин отчетында баяндалган. Бул учурда усундар жуан-жуандардын, аварлардын катуу каршылыгына туш болгон болчу. Биздин замандын 437-жылы усундар түрк тилдүү уруулардын бирикмелерине кошулган. Усундардын мамлекети социалдык топторго жиктелүү жаңы эле пайда боло баштаган учурда түзүлгөн. Урулук түзүлүштүн таасири катуу сакталган өлкө болчу. Күнбагдардын бийлиги укум-тукумга өтүп, мурас катары берилип келген. Жогорку бийликтеги адамдар аксакалдар кеңешине таянган. Ошол эле мезгилде мамлекеттик аппарат бир кыйла нүккөн болчу. Мамлекеттик бийликте эле 16 миңден ашык адам эмгектенген. Күнбагдын өзү саны 10 миңден турган аскерге ээ болгон. Усундар жарым-жартылай көчмөндүү болуп мал багышкан. Ошол эле мезгилде Чүй өрөөнүндө жана Ысык көлдүн жээгинде жашаган эл отурукташып алып, дыйканчылык менен жан сакташкан. Теңсиздик аябаганда өнүгүп кеткен. Эң бай адамдар 4-5 миңден жылкы кармашкан. Усундук коомдо кулдар да бар эле, бирок алар негизинен эркин общиналарда үй чарбасында иштешкен. Негизги коомдук уюм болуп патриархаттык үй-бүлө эсептелинген. Көп аял алууга жол ачык болгон. Жесир калган аялды күйөөсүнүн бир туугандарына никелештирүү адатка айланган. Усундардын өздөрүнүн маданияты сактардыкынан бөлүнүп көрсөтүлө элек. Сыртынан караганда усундардын дөбө мүрзөлөрүн сактардын дөбө мүрзөлөрүнөн айырмалоо мүмкүн эмес. Ошол себептен окумуштуулар сактардын жана усундардын дөбө мүрзөлөрүн жалпылап сак усун дөбө мүрзөлөрү деп аташкан. Мындай дөбө мүрзөлөр Ысык көлдөн, ошондой эле Чүй өрөөнүнөн, Кочкордон жана башка жерлерден табылган. Алардын айрымдарын азыр да көрүүгө болот. Усундук эстеликтерди изилдеген окумуштуулар булардын маданиятынын хундардын маданияты менен бир топ окшоштуктары бар деп божомолдошот.